эртең менен бизди жандандырган, оор учурларда шыктандырган жана жайлуу пикир алыш атмосферасын түзгөн суусундук бир чөйчөк ароматтуу кофе артында эмне жашырылганын чогуу билели. Кофе Эфиопияда келип чыккан деп айтылат. Эчкилердин кофе дарагынын жемишин жегенден кийин күчтүүрөөк жана активдүү болуп калганын байкап, өздөрүнө сынап көрүшкөн. Бул албетте манактардын көңүлүн буруп, алар сергек болуу үчүн кофе даярдоону чечишкен. Европа өлкөлөрүндө эс алуу үчүн пиво же вино ичишсе, ал эми мусулман өлкөлөрдө кофе бул пиво же вино сыяктуу болгон. 15-кылымда кофе араб дүйнөсүндө кеңири тарала баштаган. Легендага ылайык, дипломаттардын бири Меккеде кофе бурчактарын алып, Венецияга алып кеткен. Ошентип кофе европалыктардын арасында популярдуу суусундукка айланган. 1686 жылы Францияда, 1720 жылы Лондондо кофейнялар ачылган. Кофе Улуу Британиянын колонисттеринин жардамы менен жаны дүйнөдө, мындайча айтканда Америкада жасап башташкан. Ушундай жакшы маанай алып келген кофенин аркасында абдан көп элдер эмгектенишет. Аларга эмгек акысын аз берсе дагы өздөрүнүн ден соолугуна карабастан иштеп келишет. Кофе өстүрүү кофе дандарынын атайын даярдалган топурак аймактарына, көбүнчө тропикалык аймактарда отургузуу менен башталат. Кофе дарактарынын жакшы өсүшү үчүн нымдуу климатты, белгилүү бир температураны жана бийиктикти талап кылат. Болжол менен 3 жыл өткөндөн кийин өсүмдүктөр мөмө бере баштайт. Андан кийин мөмө жемиштерди жыйноо этабы келет. Бышкан кофе мөмөлөрү кол менен же механикалык жол менен жыйналат. Андан кийин мөмө кайра иштелет. Данды күнгө кургатуу же болбосо атайын кургаткычтардын кургатылгандан кийин кофе дандары курууга жиберилет. Мында аларга мүнөздүү жыт жана даам берилет. Андан кийин курулган бурчактарды майдаланып, кофе ичимдигин жасоо үчүн колдонулат. Бардык этаптар отургузуу үчүн жерди тандоодон баштап бурчактарды курууга чейинки акыркы продукттун сапатына жана даамына таасир тийгизет. Азыркы учурда кофени көп чыгаргандардын бири Бразилия. Алар жада калса алтындан дагы көбүрөөк кофени чыгарышат. Бүгүнкү күндө кофе сорттору абдан көп. Ар бир сорттун өзүнүн өзгөчө даамы, жышан өзгөчөлүктөрү бар. Бул ар бир адамга өз жактыруусуна суусундук тандоого мүмкүндүк берет. Азыркы учурда абдан популярдуу болуп жаткан кофелердин бири эспрессо, капучино, американо, мокка жана башкалар. Кофе машинасын ойлоп табуу тарыхы абдан кызыктуу жана ар кандай ойлоп табуучулардын көптөгөн салымын камтыйт. Бирок бул окуянын негизги фигуралардын бири француз ойлоп табуучусу жана инженер Анжела Марианда болуп саналат. 1822 жылы Марианда өзүнүн ойлоп табуучу дизайнын француз өкмөтү тарабынан уюштурулган конкурста сунуштаган. Анда анын идеясы пайдалуу деп таанылган. Анын кофе машина түп тамыры менен жаны ыкмасы менен дүйнөнүн биринчи кофе даярдоо машинасы болгон. Бул сууну кайнатып, кофе бурчак аркылуу өткөрүп, кофе ичимдиктерин түзгөн жөнөкөй аппарат болгон. Кофе үчүн кагаз чөйчөктөрдү колдонуу идеясы 20-кылымдын аяк ченинде иштеп чыккан жана бул мезгил ичинде ал барган сайын популярдуу болуп калды. Анын акырындык менен өнүгүүсүнүн жана таралышынын байланыштуу бул идеянын өзгөчө ойлоп табуучусу бөлүү кыйын. Кофе чөйчөктөрүнүн түзүүгө жана жыйылтууга өбөлгө түзгөн бир нече негизги пунктуларды аныктоого болот. Өнөр жай муктаждыктары 20-кылымдын аяк ченинде кофе маданиятынын өсүшү жана кофенин популярдуулугу менен кафелерде тесттөөлөнү өнүктүрүү менен кофе суусундуктары үчүн ыңгайлуу болушу жана экологикалык талаптар болгондуктан пайда болгон. Өзүң чарчап турсаң, бирок көптөгөн жумуштарды бүтүрүш керек. Ошол малда кофени ичсең, маанайың да көтөрүлүп, уйкуң да келбейт. Кофени көп ичишип, окууга, жумушка жана идеяларды жада калса сүрөт тартууга кереги тийип жатат. Кофенин маданиятка жана коомго тийгизген таасири. Кофе үйлөрү жана кофе ала турган жерлер гана эмес, коомдук жашоо борборлору болуп калууда. Алар достор менен таанышуу, бизнес жолугушуулар жана жаңылыктарды талкуулоо үчүн популярдуу жерлер. Азыркы учурда ар кандай маданияттардын кофеге байланыштуу өзгөчө бир када салттары бар.
Мисалга алсак, Италияда эспрессону бат ичишет. Ал эми Турцияга келсек, Турцияда кофени акырын, шашпай, көп учурда узак сүйлөшүүлөр жана талкуулоолор болгон учурда жада калса Турцияда келечектеги күйөө балага сыноо катары туздуу кофе беришет экен. Албетте ар бир нерсенин эле терс жактары болот. Кофенин терс жактары бул кээ бир изилдөөлөрдүн кофе инсульт жана жүрөк инфаркт, анын ичинде жүрөк ооруларын коркунучу менен байланыштуу экенин көрсөтүп турат. Кофе нерв системасынын стимуляторлору болуп саналат жана уктоо учурунда ар кандай көйгөй жаратышы мүмкүн, айрыкча түнгө жакын ичсе. Кофе бул наркотик сыяктуу эле адамдар көз карандуу болуп калат. Дүйнөдөгү эң кымбат кофеси болуп кофе лувак эсептелинет. Ал Индонезияда, Түштүк Индияда жана Вьетнамда өндүрүлөт. Суусундуктун аталышы эки сөздөн турат. Кофе бул кофе жана лувак жүңгүлөдөгү жашаган кичинекей жаныбар. Бизче которгондо мусан. Кофе лувак кофе дандарынын өндүрүү процессин карап көрөлү. Биринчиден, мусангтар кофе дарагынын бышкан мөмөлөрүн жешет. Кофе дандарын курчап турган массаны синирип, кофе дандарын дефекациялайт. Адамдар тарабынан чогултуп, жууп, күнгө кургатылат. Бул кофе 1 фунт, болжол менен 450 грамм. Баасы бир нече $100 жетиши мүмкүн. Так баасы ошол жерде жайгашкан өндүрүүчүнүн сатып алуу жайына, сапатына, кадыр баркына жараша болот. Ал эми азыр кофе тууралуу кызыктуу фактыларды карап көрөлү. Кофе башында чайналып калган. Мындайча айтканда, байыркы убактагы кээ бир маданияттардын кофе жидектери жөн гана бышырылган эмес, түздөн түз чайналган. Бул энергия жана стимул үчүн жасалган. Азыркы учурда кофе бул фастфудтардын бири болуп калган. Жада калса, ал азыр 3-чү орунда турат. Кээ бир сүрөтчүлөр кофени сүрөттү түзүү үчүн орто катары колдонушат. Алар уникалдуу түстөрдү беришет. Кофени бир гана ичүүдөн гана ырахат албастан, сүрөт тартуудан, ошол сүрөттү кооздугун көрүүдөн дагы ырахат алса болот. Кофе соонун суусундук гана эмес, биз бүгүн бирге изилдеген бүт дүйнө болуп саналат. Биз анын укмуштуудай тарыхын, сортторун, ар түрдүүлүгүн жана бул суусундук менен байланышкан кызыктуу фактыларды билдик. Бирок башка продуктту сыяктуу эле кофе ичүү акылга сыярлык ыкманы талап кылат. Биз кофенин жүрөк кан тамыр системасына тийгизген таасири, уйку, атүгүл психикалык абалы сыяктуу потенциалдуу зыяндарын талкуулаштык. Кофенин орточо керектүү башка продукттар сыяктуу эле ден соолукту сактоонун ачкычы экенин унутпашыбыз керек. Анын бардык пайдасы жана тобокелдиктери менен кофе миллиондогон адамдарга кубаныч жана ырахат алып келүүдө. Дүйнөдөгү эң популярдуу суусундуктардын бири бул кофе болуп калууда.